Ассаламу алейкум, урматтуу Моз кабарынын катталуучулары, амансыздарбы туугандар. 30 декабрь күнү Кыргызстандан жолго чыккан спринтер Москвага жетип келейин деген жерде өрт чыгып, биз видео чыгарганбыз. 260-270 миңдин тегерегинде просмотр болду. 2 миңден ашуун адам комментария калтырды. Ошентип туугандар, Айбек акени алдына дагы келдик. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кечээ күнү сурашкандан жакшы болбой калыптыр. Ден соолук болсо болду, башка нерсе табылат. Кыргыз элибиз бар. Кудай кааласа мындай кыйынчылык күндөрдө Кыргыз эч качан бири-бирин таштаган эмес да, андай өзүңүздү чөктүргөн. Туугандар, ошол 2-3 күндөгү топтолгон тыйындар 300 миңдин тегерегинде жетпеген сумма болуптур. Анан бuyakta bir-эки товарлардын ээлери акчаны төлөп бересин деген кептер болуп атыптыр. Эртең ошого Амневский метронун биринчи бактынан чыгып чалсаңыздар, ошол жерде бир бала турат. Түлөө өткөрөлүк деп элден бата алып, элдин бир ыраазычылыгын алалык депчи. Келип катышыңыздар. Жүктүн ээлери основной келиңиздер туугандар, бош болсоңуздар, сиздер да келиңиздер. Ошентип калганы ыраазыбы элдер? Разы болуп кетишти. Бияк эми көбү эмне болду эми, ыраазы болуп калгандарбы? Көбү разы болуп калтырып кеткендер калды буякта. Ошо калгандарына чалып чакырдык, келип алып кетип атышат. Азыр эле калды, бүтүп деле калды уже. Көбү күйүп кеткен окоттор да буягында. Бул жагы полный курутмайдан башка эч нерсе жок экен. Бияк варенье курутмай эле калды бүт эле. Анан аман эле болгула туугандар. Бир-экөөсү алтындары бар эле дейт, ошолорду уруп кетиптир. Анан бир-эки тыйындарын бир нерселерин бар эле деп курутмат кылгандар да бар экен. Эми аман болсун алар. Аларга бир нерсе деш кыйын эми. Эми мейли. Ошол туугандар. Анан Сбербанк номерлерин коюп коебуз буяка. Колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Буякта дагы спринтердин акчасы турат буюрса. Эми 5-10 сомдон топтоп чогултуп берсек жакшы дейм. Буяка дагы жакшы. Анан Ихсан жакшы нерсе да. Ихсан акчаңар жоголбойт, акчаңар көбөйүшү мүмкүн. Үйүңөрдө бир береке болушу мүмкүн. Эч качан бай кылбагыла. Акча которуп жардам берип, биримдикте бололук туугандар. Эртең ошол адресте күтөбүз. Анан муну баягы текстильщик метросундагы кыргыздардын магазининен өздөрү сиздерге берди. Алланын ыраазы үчүн. Алла ыраазы болсун, жакшы экен. Текстильщик метродон чыккан эле 5-быктан солго бурулган 2-бытка, 2-этажга чыксаңыздар, Бинде мен деген кыргыздардын магазини бар туугандар. Алланын ыраазы үчүн берди. Өзүбүздүкү. Москвадан баргандарга 20% скидкасы бар. Барып семейный барып кийим кылсаңыздар да болот. Ошол туугандар. Ошол жерде бир бала да келип, тека-бека группа ачып, анан анча-мынча сураган кишилерге номер таркалган экен. Анан ошого айтат элем, которуп аткандар тактап билип, Москвада указын, анан профсоюз кейжи каналында да точно ошо биздин өзүбүздүн адрестер улантылган. Айбек Ны деп чыгат. Айбек Ны, анан экинчи карта болсо тоже Нарымбекова Айпери деп чыгат, тоже бир тууган сестренкасы, карындашы. Ошого алданып калбагыла деген үмүттөн айтабыз, бул нерсени эскертипчи. Ассаламу алейкум мекендештер, кандайсыңар? Кирип келген жаңы жылыңар менен. Биз да мына бул жигит алып келаткан грузубуз бар болчу, келип жаңы калганын алып атабыз. Бул жигитке да ыраазыбыз, рахмат. Өз аман калган жакшы экен. Дагы ушу өз аман калып, окатты аркы беркилер кара жерге келсин. Аны өзүбүз мекендеш, өз инибиз, өзүнүн боор экен. Анча-мынча баа күйүп кеткендер болсо, бир туугандар сабыр кылалы. Буйрук ошондой экен. Бул жигиттер атайын өрттөгөн жок ушу. Тет 3000 километр өтүп келип турган бир 20 километр калганда бул кырсыкты эч ким билбейт, кырсык айтып келбейт. Бир туугандар барыбыз сабыр кылалы, бирибиз туура түшүнөлү, окат табылат, кийим табылат. Главное ортобузда ынтымак, сый кетпесин, бирибизге поддержка кылып жүрөлү. Мен бул аз болсо да көптөй көрүп, биздин жардамыбыз болсун, калганы бизге буйрсун, өзүң аман бол, ден соолуктуу бол. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Единица болсо да салып кичине эметип койгон, чай-пай ичип. Туугандар, эртең кечки 6-дан кечки 10-га чейин метро Амневскийдан биринчи бактан чыгып эле могу номерлерге байланышсаңыздар, өздөрү сиздерди ошол түлөө болуп аткан жерге алып барышат. Ошол туугандар, реклама боюнча кайрылсаңыздар болот. Аманда туруңуздар.